Assalamu alaikum урматтуу Rus Xabardın көрүүчүлөрү. амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен жалпыңыздарга. Бүгүн биз Москва шаарында метро Марина Роша метросуна келдик. Бул жерде биздин кыргыз мекендештерибиз Москва шаарында биринчи жолу балдарды окутуу борборун ачыптыр. Мекендештер, мына көрдүңүздөр. Кел бил деген окуу борбору экен. Ал сиздер экрандан астабай биз менен чогуу болуңуздар. Биз сиздерге ичкиге кирип кандай кызматтарды көргөзөт, ошол боюнча толук чагылдырып көргөзүп беребиз. Бул видеону көрбөй коюуга болбойт, мекендештер. Андыктан басыңыздар. Чогуу биргеликте көрөбүз. Бисмилля деп кирдик мына. Assalamu alaikum. Кандайсыздар? Амансыздарбы? Алейкум ассалам, кош келдиңиздер. Кош келдик. Окуу борбору кут болсун. Чоң рахмат. Өзүңүздү бир аз тааныштырып кетсеңиз. Урматтуу көрүүчүлөр, мен атым Жазгүл Абылова. Ушул окутуу борбордун жетекчиси болом. Окутуу борбору 5 жылдан бери аракет кылып иштеп жатабыз. Буюрса, жакында ушу Келбил деп атын өзгөртүп, 6 ай мурун документ алып, уруксат алып, ишибизди сонун кылып атабыз. Аллах Таала берекесин берсин. Биринчи суроо менен болсун. Ички ооруларды өзүңүз ойлоп, өзүңүз түздүңүз да? Мына Келбил деген кандай маани болуп калат? Бул жактагы өзүнүн Кыргызстандын ой мечимелери менен бул жакта Курманжан Датка энебиз турат. Ушул идеялар кандай болду? Ошол боюнча маалымат берсеңиз. Биринчи эле суроолорум ушул болсун. Сонун суроо болду. Келбил деп өзүңүздөр мына картинаны көрүп турасыздар. Кел, анан бил. Анан билимиң болсо, сен космоско чейин учсаң болот деген мааниде. Ушу көрдүңүзбү? Билимдүү адамга идея келет. Билимдүү адам көптөгөн опыттарды, закондорду тапса болот. Анан билимиң болсо, дүйнө сенин колуңда. Дүйнө Сенин колуңда. Даракты деле көрдүңүздөрбү? Ушинтип өсүп кетесиң дегендей. Аябай сонун экен. Анда мекендештерге дагы толугураак маалымат берип, ичкериден дагы тартып чыгайлы, ичкериден кандай кызматтар көрсөтөсүздөр ошол боюнча. Сурооңузга жооп бербей калдым. Эмне үчүн кыргыз форматта, кыргыз колорит менен деп. Өзүм көп жылдардан бери Москва шаарындамын. Москва шаарында жашап, ушул мектеп кезим дагы Москвада өтүп калган үчүн Кыргызстанга болгон мындай сагыныч, ошондуктан Кыргызстанды эстеп жүрөлү деп эстеп жүрөлү. Бул биринчиден, экинчиден биздин көпчүлүк кыргыз балдар, кичинекей бөбөктөр садикке барып, мектепке барып тилин унуп баратып жатышат. Кыргыз тилинчи, Кыргызстан унуп баратып жатышат. Ошондуктан бизге келгендер сөзсүз түрдө кыргыз тилде үйрөнүп кетишет. Себеби мугалимдер кыргыз. Бирок бардык мугалимдер Москвада окуп, Москвада окуу жайды аяктаган. Биз эки тилде үйрөтөбүз. Ошондуктан Кыргызстанды дайыма билип, тилин барктап, сыймыктанып жүрсүн деп ушундай максатта. Аябай сонун. Мен угуп алып, таң калдым. Кандай жер болду экен деп шашылып келдик да тартканы. Жакшы келиңиз. Ичкерки ооруларды көргөзөйлү, а? Бул жер администратор, ушул администратор келип Саламатсыз. келгендерди тосуп алып, узатып, анан дагы кыскача маалымат берип кетсем, ушул жерде жазылып тургандай курстардын баардыгы бизде бар. Өзүңүз айта кетсеңиз. Вот подготовка к школе деп балдарды нулевой класс деп айтса болот. Алар алды жаштан, Мындай айтканда өзүнүн тили менен айтканда биринчи класска даярдайт экенсиздер да. Биринчи класска барадан астына Москвада ушу акыркы 2-3 жылдан бери аябай катуу требование болуп калды. Сөзсүз бала окушту билиш керек, математикаларды чыгарганды билиш керек деп. Ошондуктан подготовка к школе программасы Москвада өтө маанилүү. Андан кийинки курстар иностранный языки, английский, турецкий, арабский языктарыбыз бар. Скорочтение, шахматы, компьютерная грамотность, рисование, репетиторство деген сабак бул Москвада өзүбүздүн мекендештер окуп, мисалы экзамендер болот 9 класс, 11 класс ошолорго даярданганга келгенде жардам керек болсо бизге кайрылышат. Эң акыркы сиздер жардам берип кетсиздер да? Бизде 7-8 мугалим бар. Ошол ар бир курска өзүнүн мугалимдери бар. Анан ментальный арифметика курсубуз, аны азыр көпчүлүгү билип калды, быстрый счет. Визуальный счет адам мындай карап туруп эле эки неме пальчикти колдонуп эле эсептеп чыгарып коюшат. Ошондой курс дагы бар. Анан биздин девиз бүгүн оку, эртең лидер бол деген. Себеби кыргыз балдар интеллектуалдык жактан аябай кыйын болушат. Болгону аларга түрткү болуп, жакшы фундамент куруп берип койсок эле, ал балдарга канат болуп, жол көргөзүп деңиз, жол көргөзүп эле. Себепчи болуп, а? Жакшы, бул жерде ошол окуу борборуна кабыл алуучу администратор экен, ушул жерде экен, документтер. Ушул жерге келишип, кайсы документтер керек болот, анан администратор расписание түзүп берет, график түзүп берет, ошол боюнча контроль көзөмөлдөйт.
Анда эмесе Кирип кирели, кирип а? көрөлү анда. Бул биздин чакан библиотека. Ата-энелер келгенде күтүп турганда ушу китептерди алып окуп турушат. Бул кандай китептер? Ушул китептерди алсаңыз болот. Адеп жөнүндө, Кыргызстан Адам жөнүндө. адеби дейт мына туганда. Биздин Чыңгыз Айтматовдун китептери окуп. Адам көркү адеп дейт, адам адеби дейт. Жалаң кыргызча китептер экен да, машалла. Керемет сол. Чыңгыз Айтматовдун китеби бул. Бул Чыңгыз Айтматов китеп. Бага ата-энелер келип бош отурбай окуп отурушат экен да. Балдарын күтүп отурганда ушул китеп окуп отурушат. Биринчи кайсы тилге карайлы? Биринчи силерге азыр подготовка к школе. Сабак болуп атабы? Сабак болот, кирип Болот да. Бир чагылдып көрсөтүп койсоң. чалып көрсөтүп. Кана, кирели. Рұқсат па? Можно зайти? Здравствуйте, дети. Саламатсыздарбы? Да, здравствуйте. Байхан, убирай свой стаканчик. Бул кабинетте балдар мектепке даярданышат. Бул балдар буюрса сентябрда 1-класска барышат. Биздин мугалим, биздин окутуу борбордун көркү, биздин мугалим ушундай Анара Исмаиловна менен дагы сиздер тааныштырып койсок. Анара Исмаиловна 5 жылдан бери кичинекей жаш балдарды мектепке даярдайт. Андан сырткары мектеп окуучуларын экзаменге даярдайт и орус тилин дагы дополнительный сабак берет. Анара Исмаиловнага суроо берсеңиз болот. Верно, да, это желтый. Ачып турсаң. Саламатсызбы эжеге, кандайсыз? Здравствуйте, саламатчылык. Кыйынчылыктар болбой атабы? Жаш балаларды окутуу боюнча негизи кыйын, а? Сиз кыйналбай атасызбы, жакшы элеби? Жок, нет, кыйналбайм. Почему? Потому что, наверное, люблю детей и свою деятельность. Я получаю удовольствие. Конечно, уходит много энергии, но именно преподавание, особенно дошкольной подготовки и именно с начальной школой, это такое реверсивно наполняющее дело. Возможно, да, энергия уходит, но с их результатами, с их улыбкой, с их изменениями, конечно же, поднимается настроение, ты видишь их результаты, видишь их изменения, они говорят тебе кучу комплиментов, которые никто не придумает, подмечают разные вещи, учат меня тоже новому смотреть на этот мир разными глазами. Поэтому мы друг другу учимся, наоборот, получаем удовольствие. Для меня это большое удовольствие. Сиздерге чоң рахмат. Ар дайым ушинтип элдин кызматында жүрөңүздөр, окутуп, балдар биздин келечек дегендей. Балдардын ийгиликтерин бир аз айтып кетпесизби? Результаты у нас хорошие, особенно у деток, у подготовки к школе хорошие, потому что у них еще очень ясный ум, они быстро чему-то учатся, и в течение месяца уже знают у нас гласные буквы, умеют складывать, вычитать примеры, знают времена года, знают дни недели и так далее. Тут мы учим полностью, подготавливаем к школе, чтобы они себя чувствовали не стесненно, чтобы у них не было комплексов, чтобы они были готовы, раскрыты. Помимо каких-то учебных материалов, конечно же, важна дисциплина у нас, важно умение взаимодействовать с другими людьми, помогать, наоборот, принимать помощь и так далее, делиться с чем-то. Мне кажется, это даже гораздо важнее, вот просто быть добрым, отзывчивым, открытым к этому миру. Еще каждый ребенок уникален, талантлив, и мы, помимо своей деятельности именно учебных материалов, конечно же, пытаемся раскрыть каждого из вас, каждого из ребенка, уже говорю, каждого из вас, каждого из ребенка, увидеть уникальный талант, и у нас они, как птички, потом вылетают отсюда. Рахмат чоң. И вам тоже чоң рахмат. Спасибо большое. Балдар кызча билеби? Сурап көрөлү? Кандайсың ан? Жақсы. Сагың кандай болду? Жақсы. Атың ким сен? Наима. Наим, а? Сен атың ким? Қайрат. Кайрат, сабак жактыбы, сонуңбу? Сен атың ким? Нұржамал. Нұржамалбы? Нұржамал сабак кандай болду? Жактыбы? Сага жактыбы сабак, атың ким сен? Нұрболот. Нұрболот, кайсы сабак жагат сага? Да. Англис тил, орус тил жагабы? Был орус тил эмес, был математика, Математика, логика, полностью кирет. Подготовка к школе был только орус тил эмес. Был математика кирет, был логика, мелкая моторика деген, разное мышление. Был эмеле орус тил сабак эмес, да? А орус тили был чоңдорго өтөбүз, башка сабак болуп. Бул жакта бардыгы бар, да? И у нас они стихи рассказывают, ырдады дагы айтат, пластилин менен неме кылат. Университет экен. Конечно, да. Жакшы окугула, а? Жакшы окуйсуңбу? Скажи, что нужно сказать? Рахмат. Рахмат. Силердин мекениңер кайсыл жер? Родина где ваша? Как называется? Кто скажет? Давай, ким айткан болсо сразу 5. Қысы.
Кыргызстан эди, молодец. 5 бериң ага бүгүн, а? 5 коюп бериңиз, э? Да, Сөз конечно, бериң. обязательно. Бүгүн сен 5 аласың. Тез кабардын атынан. Хорошо, спасибо. Так. Бул кандай кабинет болуп калды эжеке ошондо? Бул жерде развивающий группа раннего развития мындай айтсак болот. Бул жерге 4кө 5ке чыккан балдар, кыздар келип биринчи тамга таанышат, цветтерди үйрөнүшөт, окружающий мирди таанышат. Эмнелер Сүрөт бар? тартканды дең, а? Сүрөт тартканды, вот, эсептегенди. Булар 1 жыл бул жака келип туруп, анан кийин подготовкага башат. Нөлөө басат, ошондо? Ошол. Назага чыгады эми. Бул жак ошондой жаш балдар экен да. Завтра увидимся, ладно? Давай. Ты тоже давай. Пока. Вы на английский пришли? Да? Заходите. Ошондо кандай окуу бүттү сабак? Ооба, кичинекей бөбөктөр уже бүттү. Алар күндүз окушат. Ушул 3кө чейин кичинекей бөбөктөр, 3төн кийин уже мектеп окуучулары. Ичкеринде жакшы тааныштырып чыктык. Шарттарды жакшы түзүпсүз негизинде, аябай сонун экен. Эми элдерге андай конкретный маалымат берели. Графиктер боюнча канча жаштан канча жашка чейин бир эле кыргыздаргабы же башка дагы улуттарга болобу сабактар. Графиктер кандай, выходной бар жок, ошол боюнча эми өзүңүз кичине маалымат берсеңиз эми. Макул, маалымат берейин. Өзүңүздөр көрүп чыктыңыздар, бизде ушул 6-7 комната бар, ошолордун бардыгында подготовка отдельный, тил курстары отдельно окутулат. Ошондуктан мен кайрылып кетмекчимин биздин мекендештерге, досторго. Араңыздарда эгер балдарымды окутам, тил үйрөтөм, ушу Москвага мектепке берет элем дегендер болсо, биздин мугалимдерге ишенип тапшырсаңыздар болот. Себеби биздин мугалимдердин бардыгынын билими жогору жана опыты көп. Андан сырткары биз бар тараптан защита болгон, мындай коркпой эле тапшырсаңыздар болот деп айтып кетмекмин. Андан дагы кийинки кайрылым болсо, кичинекей балдарга азыркы кезден фундамент түзүп берсек, балдарыбызга кийин оңой болот өздөрү делечи. Себеби жашоо ушундай бат өзгөрүп келе атат. Азыркы жашоодо техника өсүп, башка эле бир профессиялар пайда болуп калат. Мисалы, роботтор пайда болуп, андан сырткары IT өнүгүп атат. Ошондуктан балдар кичинекей кезинен эле англис тилин үйрөнсө, орус тилин такылдатып кетсе, жашоо илимге, билимге өзүнө, ар биринин өзүнө жакшы болмок да. Ошол сиздерге келгениңиздерге чоң рахмат, абдан ыраазымын. График боюнча айтып бербейсизби, канча? Без выходнойбу? Биздин мектеп без выходной иштейт да. Балдар канчадан канчага чейин окуйт? Ошолор боюнча да айтып берериң. Кызыккандар көп да, мисалы. Балдар, мисалы, курстар ар кыл болот да. Кээ бир курстар 1 сааттык, кээ бир курстар 3 сааттык. Аны бизге чалганда атинеден өзүңүздөр кенен маалымат берет экенсиздер да. Биз атинеден эмес сурайбыз да, кандай жардам керек бизден? Балаңызга математика үйрөтүш керекпи, англис тил үйрөтүш керекпи деген ушунду сурагандан кийин биз толук маалымат беребиз. Андан дагы бир сонун нерсе бар, айтып кетейин, унуткалы кетти. Биз мен байкашым боюнча, анализим боюнча Москвага ошо 8-класс, 9-класстын окуучулары келип туруп эле үйдө отурушат да. Бирок ошолор бизде азыркы учурда аябай көп. Алар окуйт дагы, биз алар менен экскурсияларга баратабыз, музейлерге. Москвада эле, да. Биз ошолордун баарын бесплатно алып барабыз, биздин окутуу борбордон. Бул да эмне маалымат катары бөлүшүп коюп кетейин дегенмин. Эгерде биз менен чогуу болсо, биз кошумча да үйрөтөбүз. Кошумча сабактар. Кошумча сабактар болот, кошумча экскурсиялар болот. Анан бул жерде дос табышат ар бир бала. Анан өздөрүнө баягындай ар бир сабактан кийин ишенич пайда болот. Ишенич, дос табышат, ооба, туура айтасыз. Бул жерде сабактар нөлөбөй класска даярдай турган жаш балдар бир поколение бар экен, Анан нөлөбөй класстан 1-класска даярдай кеткенсиздер, ошол боюнча дагы бөлүнөт да. Анан жаш улуулар деле келип англис тил сабактарына, орус тил курстарына ушуларды жүргөнүп кетсе болот экен, Кечиндеси саат 5тен кийин бизде чоң адамдар окушат. Ушу жумуштардан кийин келип англис тил үйрөнүшөт, орус тил үйрөнүшөт, компьютер үйрөнүшөт, СММ үйрөнүшөт. Андан сырткары жумасына бир жолу бизнес жолугушуулар болуп турат, алардын баардыгы бесплатно. Курстарга платный болот, анан берки бизнес жолугушуулар бесплатно болот. Болгону биздин ушу номерлерге эле кайрылып, биздин адрести көрүп келе берсе. Адрести бир кайталап койсоңуз.
Метро Марина Роща, улица Олимпийский проспект 26, строение 1. Кааласаңыздар машина менен келиңиздер, кааласаңыздар метро менен келсеңиздер болот. Метродан 4 минут 5 минуттук. Жакында эле экен негизи. Кошумча маалыматыңыздар барбы? Дагы кандай кошумча маалыматыңыздар бар? Болсо айтыңыздар. Биз азыр ата-энелер балдарыбызга жакшы условия түзүп берсек, балдарыбыз келечекте Кыргызстанга чоң салым кошушат. Ушул эле кичинекей бөбөктөр фабрика куруп, завод куруп, Кыргызстаныбызга чоң экономикасына салым кошуп, өнүктүрүп, ооба, Швейцария болот деп өз элестетип коебуз го. Дубай болот керек болсо Кыргызстаныбыз. Ошондуктан барыңыздарды сыйлайм, барыңыздарды күтөбүз. Урматтуу Москвадагы бир туугандар, сөзсүз түрдө келиңиздер бул жерге, бала чакаңыздар болсо келиңиздер, келип балаңыздар ушундай илим билимге бериңиздер. Эжекелерди көрдүңүздөр, ата-энелерден дагы маек алдык, алар дагы маалымат берди. Чынында окутат экен, результат болот экен, ички шарттары дагы жакшы экен, бүт шарттар түзүптүр. Балаңыздарды бир жумасына бир жолу, эки жолу болсо дагы алып келип ушундай илим билимге кылсаңыз, буюрса бул жаш балдар биздин келечегибиз, Кудай буюрса чоңойгондо эч жерде кыйналбай тил билсе, туура айтамбы? Ошо туугандар, дагы сиздерге кандай маалымат керек болгон болсо, төмөнкү нөмөрлөргө кайрылсаңыздар, эжекелер сиздерге толугураак маалымат берет туугандар. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар, каарман оразыңарды Аллах Таалам кабыл кылсын.